башкадан толтурат. Ал бүгүн бул намаз ал ыйманды толтурат. Ошондуктан эме деген? Инна салат мизанул ыйман. Мына мен бакыт тасыбек чакырган себеби этти тазалап тартат. Этти эч качан метрлеп тартпайт. Материал саткандар бар, метрлеп сатат. Алар эч качан тазалап тартпайт. Бут кийип саткандар бар. Жегенелеп сатат. Ага бир кап салып чыгат. Ушуга канча эле сатат айтпайсың. Алар жегенелеп сатат. Шундайбы? Инна салат мизанул ыйман. Намаз деген ал ыймандын таразасы жүрүп. Келип тургузуп аткан намаз ыймандын таразасы. Дайым намаз окуп жатканда ыйманын бир өлчөп келейин деген хадис чыкты. Ыймандын таразасы. Намаз ыймандын таразасы өлчөмүсү. Адам тургузуп аткан намаз окуп аткан намаз анын жүрөгүндөгү ыйманына жараша үйүнө орто төмөн болот. Айрай бетип окуйсуң го, барыңарда барасың, дейсиңер. Бир жүзде бир намаз окугансың, ал намазды азыр таппай каласың. Болгон ошондой ыйлагансың, берилесиң, өзүңө бейиш көрүнүп кеткен. Жана болса тамооңо 5-жети жыктан кеткен. Ошондо сен өзүңдү кайрылганга ыйлагансың. Анткени ошол жерде жүрөк ушунчалык таза, жан жүрөк ушунчалык мыкты болуп, ыйман орушта турган. Аны сүйлөйсүң, муну сүйлөйсүң, кимди карайсың, муну карайсың, ыйман басаңдай берет. Кудум сиздин телефонуңуздагы заряд төмөндөп жаткандай. Намазга келгенде ошол резервдер бар телефон сайт болот. Түшүнөсүңүзбү? Хакыйкату салат, намаздын хакыйкаты, жыйынтыгы эмне? Азыр мына жерде ар ким өзүнчө отдел иштейт. Отдел иштеген адамдар ошол өзүнүн отделениесинин жетекчисине жагынып турат. Бүт бар жагын, жетекчиге жагынамыз. Туура, жагынмай сен иштей албайсың. Ошон үчүн пайгамбардан Абдулла сурап атат. Я Расулаллах, мен Аллага эмне менен жагынайын? Суу жүзү менен, ичи от менен, же боюңуздардайын, сенин басындагы сенин. Жок, пайгамбар. Сен жасаган иштериңиздин Аллага эң жагымдуусу ал намазды 5 вакыт. Учурунда окуп сен Аллага жагасың. Болуш. Аллага биз аябай чыгым чыгат, кайрымдуулук кылды, узун бачурка, катуу кыйкырып, бийикте секирип, аны жакпайбыз. Сулуу жүз, чеченти менен да жакпайбыз. Аллага биз эмнебиз менен? Намазыбыз менен чыгабыз. Намазыбыз менен чыгабыз. Намаз барбы? Аллахка жактыр. Намаз жокпу? Аллахка жаккан жокпуз. Ачык айтыш керек. Бирок ар бир нерседен жыйынтыгын күтөбүз. Жыйынтыгын күтөбүз. Жыйынтыгын күтпөгөн инсан жок. Жыйынтыгын мисалы күтпөйт. Маршрут жазган инсан. Анткени азыр жыйынтыгын күтөдө. Сдача кайтап алыш керек. Билесиңби, билесиңби? Дебит турат, бер. Бакыт ушул. Эт саткан. Эт сатат, эң аягында эсептейт. Ого, кечеге нормально. Жыйынтыгын эсептейт. Жыйынтыгын эсептесе, бүгүн ойногон экен бул базар. Анткени бакчага багат. Туурабы? А мен да эт алсам, алдынан айтам, сөзү жоктан айтып коеюн. Бул жерде намаз айтам деп айтам экен. Айтам. Корктуп алган. Сөзү жоктан айтам. Болсо намаз айтам. Сен мен эт алганда жыйынтыгын кайын. Жөнсүз окуп келген бала. Кеткен акчаны эчешик. Siz turg'izib atkан namazınızın jıйынтыгын ошондой. Качандан бери намаз окуп атасыз? Жыйынтыгы эмне? Боюңуздарбы? Же 4 сотуңуз 5 сот болуп калдыбы? Болбойт ал эч качан. Же байке сиз намазга көптөн бар экенсиз, бир жылдык светиңиз бекер болуп деп өкмөткө келесиз. Келбейт эч качан. Намаздын жыйынтыгын Аллах Кур'ан айтат. Акимис салат, инна салата танха анил фахшаи вал мункар, садакаллах. Намаз тургузуп атат. Шундай сонун мансат. Намаз тургузуп, ушул намаз мага жаккан намаз. Сага бир жыйынтык берет,
seni soykuluktan jaralattı. Uğurluktan, araktan, tamekide, nastan, canlar sürüyordu. Rülü ramludan, özü bir böyle namaz özü kardeşler. Namaz okup böyle bir batı batasın, namaz okup namaz okup at koy batasın. Demek al namaz emek demek. Gönül bu oldu. Gönül, ispat gönül. Okuyan namazın cihindini çıkarış gerek. Öyle yürüdüğün cihinde de cihindini. Dostlar edersen, nasıl olur da? Bir kişi var, kalıbalık olmaya da cihindini çok. Yürüdüğün cihinde cihindini tutacaksın. Demek, turguzlattan namazımızın cihindini olacağını takılaydı. Anı özünü de görürler. Özünü de değil. O zaman namaz olup çıktı. Şöyle kılbaşını gerek. Gıybat dese biz adımızı derler. Vakit çok oldu demek, vakitte cömertsen. Ahiret vakit yoktu. Bir çok elektriyim desen, gıybat mı? Vakit. Peygamber sallallahu min husni islamil mar'i terkuhu ma la ya'ni. Sadakallah, sadaka Resulullah. Peygamber ne dedi? Müslümanlığın tutunup gelecek yani İslam dininden alınan en mıhtı asıl zat safatı kaysın dese böylelerinin durmuşuna yaşasına tiyili işleri koymalı dedi. Misal ben artık vakit menese getirme şirket etmezsem, yapamazsın, vakit getirmek ki ne dedi? Deriniz mi? O da tiyili iş ödersiz. Tiyili iş ödersin. Şöyle ödersin. Ana, şu gece vakit, ekmeği var. Şu vakit kaçı varsa, dediğimiz. Girişiyor aslında. Ama kaçı varsa var edilmez. Biz böyle edeceğiz. Usulün özü ibadet var. Namaz sizin şu meneklerden değil. Kıyıldınız mı? Demek siz okuvatan namazınızın cihindini size olmadan yaşamayacağını biliyorsunuz. O söz şöyle de ölümü gelmez. Allah tarafında ölümünü akarlardan demez, işte namaz toplumlardan, anın cihindini yaşaranlardan, Allah Teala namaz bile canlı olan insanlardan, aman namaz okumayan imanı en mıhtı olup toplumlarına katarlaması. Amin. Allah'ın inneke afuvun kerim, yuhibbul afve fa'fu anne ya rahim, bi rahmetike ya rahim. Arkasından insan zaman böyle. Çalsam